Санжыра радиосунун алпар уйчусу, сиздер бул күнгө чейин телепрограммалар аркылуу үнү менен таанып келсеңиз, бүгүн жакындан телеэкран аркылуу Таң шоу программасы аркылуу таанышабыз. Бүгүн бизде конокто Кубаныч Султанов, Санжыра радиосунун алпар уйчусу. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Кутман таңар Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Жакшы. Жаз майрамдар кут болсун. Рахмат. Чү дегенде эле билинет ким кайсыл жакта иштери, себеп дегенде мыкты үн менен жалпыбыздын уйкубузду ойготкон коногубуз келип калды. Чү дегенде эле суроо мындай болот. Баарыбыз билебиз, жалпы телекөрүүчүлөр дагы билет, радиодо мындай бир түшүнүк бар, джингл деген. Ал джингл радионун кайсы радио экенин, кайсы жыштык экенин, кайсы сандар аркылуу СМС кат жөнөтсө болот, бардыгын айтат. Эми элестетип туруп, жалпы телекөрүүчүлөргө тартуулайлы Санжыра радиосунун джинглын бир аткарып берсеңиз. Джинглын аткарып бериш керек бизе. Мен көбүнчө Промо джингл. үн окуп калчу элем, ошондон бир Келиңиз анда. Макул. Санжыра радиосу, жашоо жаңырыгы, Бишкек FM 103 жана 3. Ушундай эле сыяктуу. Азырынча. Санжыра. Ал негизи ырдаган жагынан көп жокмун негизи. Ырчыларды чакыруу жагынан бармын, ырдабоо жагынан жокмун деген. Ырчыларды чакырып ырдаткан жагынан жакшы элебиз, бирок ырдаган жагынан жокпуз дегендей. Ар ким өзүнүн ишин. Санжыра радиосу сиздер абдан активдүүсүздөр. Ар дайым бир топ кайрымдуулук иштер болобу, же болбосо кандайдыр бир жаңылык болобу, ар дайым сиздерден угуп келебиз. Азыр болсо кандай жаңылыктар болуп атат? Бизде жаңылыктар ушу жаз менен баштап эле жаңы долбоорлорду иштеп чыктык. Кече жакында эле менче 2 жумадан ашып калды. Жаңы долбоор чыгардык. Бул биздин элет жергесиндеги тургундар үчүн абдан бир чоң ыңгайлуу шарт болот. Себеп дегенде алар жашы өтүп калган инсандар мисалы концертке келип Бишкек калабызга келе албай калышы мүмкүн. Ошон үчүн мындан ары ырчылардын жандуу үнүн биздин радио аркылуу уга алат да. Радио концерт деген жаңы долбоор ачылды. Мында эстрада жылдыздары ошол 2 саат бою жандуу ырдоо менен айырмаланат. Ошол эле учурда угармандарыбыз катыша алат, ошол эле учурда күлкүсү болот, тамашасы болот. Эң негизгиси 2 саат жандуу. Менче жакшы эле жаңылык го дейм. Ичинде жакшы оюн зоокторубуз камтылган. Андан сырткары дагы биздин замандын кишилери жаңы долбоорлор кирди. Биз ишемби жекшемби күндөрү сайын таңерте сиздерге окшоп эле кызмат кылабыз. Көптөгөн жаңылыктарыбыз бар. Ошол эле жаңылык тармагынан дагы, ошол эле долбоорлор тармагында дагы көп иштерди кылып атабыз. Алардын эң эле маанилүү, эң эле алгылыктууларын айтып өтсөңүз анда. Мисалга бизде Селкинчек долбоорунун жаңы варианты кирди. Бул элдик таланттар менен биз чыныгы эл менен иштешип көрүүнү чечтик, туура көрдүк жетекчилик менен. Азыр ал жакта да кызуу долбоордун негизи жүрүп атат. Себеп дегенде элдин ичинде жаткан таланттарды алып чыгып атабыз. Бул дагы менимче эл менен түз байланышта иштөө болуш керек. Андан сырткары эртең мененки эфирлерибиз бар. Ошол эле саясат туурасында атайын эфирлер бар. Андан кийин ошол эле музыкалдуу, андан кийин тамашалуу, куттуктоолор. Ошентип эртеден кечке чейин кызмат кылып атабыз буюрса. Санжыра радиосунун угармандарынын саны абдан көп. Жана сиздердин көз алдыңыздарда мисалы сиздерге алар телефон аркылуу байланышка чыкканда элес булас алардын портретин тартып койсоңуздар керек. Санжыра радиосунун угармандарынын портрети. Биздин угармандардын сүйлөгөндө адамдын үнүнөн эле сиз айткандай туура айтасыз. Билип коесуң мындай кандай адам, кандай ой жүгүртөт чынында. Бизди көбүнчө улуу муун өкүлдөрүнөн апаларыбыз телефон чалганда батасын бергенге чейин, жакшы сөздөрүн айтканга чейин болот. Сөз түрдө эфирде отуруп дагы адам кандай экенин дагы билип калабыз да үнүнөн. Кайсы адам күндө чалат, аны дагы билип калабыз. Үндөрүнөн жаттап дегендей. Үндөрүнөн жаттоо албетте жакшы. Айтып өтсөңүз, радио жаатында эмгектенгениңизге канча жыл болду? Санжыра радиосунда жеке менин оюмча калып айтпасам бир 2 жылдай болуп калды окшойт. Өзгөчө эсте калган эфир барбы? Микрофонду өчүрөбүз да унутуп калып, өз ара коорашып кеткен учурлар. Азыр айтып койсом жетекчилик анан мындай чыккан. Ушундай кылган турбайсың белеби? Андай учурлар көп болот. Мисалы кээде алаксып кетип, микрофонду өчүрбөй алган учурлар болот. Кээде сааттарды туура эмес айтып койгон учурлар болот. Же болбосо бир ырчынын аты жөнүн кээде байкабастан айтып алган учурлар болот. Ар кандай менин эсимде бар, ушу микрофонду өчүрбөстөн эле бизде ар бир сааттын 15-чи жана 45-чи минутунда диджейский выход бар да. Чыгып, диджей өзүнүн сөздөрүн айтыш керек, ошо ырга тиешелүү. Мен ошентип бир учур эсимде бир чоң эле ырчынын ырына спич жазып анан айтып туруп эле микрофонду өчүрбөстөн кайра чыгып телефон чалып калды эле, досум менен телефон менен сүйлөшө бергем.
Дагы жакшы. Мен Башка элестетип сөздөр атам. чыгып кетиптир. Мен элестетип атам. Андан соң эле соткам эле улам эле кайра кийинки звоноктор келип атат, СМС келип атат. Ачсам микрофонуң иштеп атат деген СМСти окуп алып, анан карасам күйүп туруптур чынында. Анан өчүрүп коюп аябай жаман болгон. Ушундай кызыктар көп эле болот бизде. Сизге кыска нуска акыркы суроо, сиз теле жагында дагы радиодо да иштеп келгенсиз. Кайсы жак сиздин жүрөгүңүзгө жакыныраак жана эмне үчүн? Эки жак тең жакшы негизи салыштырмалуучу. Мындай теле жааты да жагат, радио жааты да жагат. Экөө тең бирдей. Теленикин өзүңүздөр жакшы билесиздер, эмгек кылып жүрөсүздөр. Радионуку болсо анчейин мындай эмес билесиздер, эч ким көрбөйт, отуруп алып эстелеген. Ушул эле айырмасы. Негизинен мага экөө тең жагат. Эң сонун рахмат сизде. Ар дайым кыргыз элине кызмат өтөгөн мыкты алып баруучулардын, диджейлердин катарын толуктаңыз. Буюрса, теле жаатында дагы жакында көрүп калалы. Рахмат сизге. Бүгүн бизде конокто Санжыра радиосунун алып баруучусу Кубаныч Султанов болду. Ал эми биз болсо жалпыңыздар үчүн бир канча айлар бою аябай айтып жарыя кылып келген жүрөгүмдө Кыргызстан акциясы соңуна келип, бүгүн акыркы күн экенин эсиңизге салып өтөлү. Бүгүн добуш берсеңиз болот, саат 17:00 чейин. Болгону 4405 кыска санына сүйүктүү катышуучуңуздун номерин жазып, аны алга карай сүрөсөңүз болот. Бирок эгерде бүгүнкү келип калган видеолорго жетишпей калсаңыз, 22 март күнү эртең мененки 7ден кечки эртең мененки 7ден 8ге чейин 1 саат аралыгында добуш берип, жеңүүчүнү колдосоңуз болот.